Москвада кирди чыкты маселесин ойлонуп жаткан мекендештер үчүн ишенимдүү, көп жылдык тажрыйбасы бар айдоочуларды сунуштайбыз. Уналар күн сайын жолго чыгат. Сизди чарчатпай алып барып келүү үчүн бардык шарттар түзүлгөн. Жолго чыгарда чорныйдан текшеребиз. Өзүбүз без пересадка алып кирип чыгабыз. Биздин дарек, метро, автозаводская, биринчи выход, биздин байланыш номерлер плюс 7926 190 34 74 плюс 7916 364 43 39. Равшан Мырза жооп берет. Жогорку кеңештин депутаты Нуржигит Кадырбеков Москвадагы Сахарова миграциялык борборундагы мигранттарды күчтөп медициналык кароодон өткөрүп, көпчүлүгүнүн жыныстык жугуштуу ооруларды таап, мажбурлап дарыланууга жиберип жатышканын айтты. 12-декабрда Жогорку кеңештин эл аралык иштер, коргоо, коопсуздук жана миграция боюнча комитетинин жыйынында сөз сүйлөгөн Кадырбеков бул көрүнүштү зомбулук жана мигранттарды кысымга алуу катары баалады. Биз жакында пленардык жыйында бир маселени көтөрдүк эле. Москвадагы Сахаровадагы кыргыздардын проблемасы. Аларды мажбурлап 5700 рубльдан медициналык кароодон өткөрүп жатат. Анан эмнегедир алардан венерикалык оорулар чыгып калып жатат. Байбичелерден, аксакалдардан жана жакшынакай үй бүлөлөр жарлардан деле чыгып калууда. Аларды Ленин проспектисиндеги бир гана жерге жиберип жатат. Башка жактан дарыланалы, дары жазып бергиле десе болбойт экен. Алар дагы 2 дарыны жазып берет экен. 18 миңден 50 миң рубльга чейин. Бул биздин мигранттарга карата ачык кысым деп ойлойм, деди Кадырбеков. Буга чейин Нуржигит Кадырбеков Жогорку кеңештин 7-декабрындагы жалпы жыйынында да бул маселени көтөргөн. 9-декабрда Кыргызстандын Орусиядагы элчилиги бул өлкөгө келген кыргыз жарандарын 2023-жылдын 10-январына чейин медициналык текшерүүдөн өтүп, бармак издерин тапшырып, сүрөткө түшүп, каттоого турушу керектигин эскерткен. 2021-жылдын 29-декабрында Орусияда чет өлкөлүк жарандардын укуктук абалы жөнүндө жана мамлекеттик дактилоскопиялык каттоо жөнүндө мыйзамдарга өзгөртүү киргизилип, жаңы миграциялык эрежелер иштей баштаган. Ага ылайык чет элдиктер, анын ичинде Кыргызстандын жарандары жугуштуу оорусу бар жогуна текшерилип, бармак издерин тапшырып, сүрөткө түшүп, каттоого турушу зарыл. Орусиядагы мигранттарга коюлган жаңы талаптар аларга кошумча түйшүк жаратып жатканы, бул ээп ичиндеги макулдашууларга карама-каршы келери тууралуу маселе Жогорку кеңеште көтөрүлгөн. Расмий эсеп боюнча Орусияда 681 миңден ашык кыргызстандык иштеп жүрөт. Бейрасмий эсепте бул сан 1 миллиондон ашык. Тышкы иштер министрлигинин маалыматы боюнча Сахаровада күн сайын 500гө жакын кыргыз жараны тейленет. Булак Азаттык. Бекжан Темирхандын досу Талгар Каргашалуу күн тууралуу айтып берди. Жаш ырчылардын катарын толуктаган Бекжан Темирхандын жол кырсыгынан каза болгонуна туура 1 айдын жүзү болуп калды. Каргашалуу окуяда ырчынын жанында досу Талгар Уланбеков болгон. Ал кырсыктан кийин ооруканага түшкөн. Ал эми бүгүнкү күндө ден соолугу жакшырып, ошол Каргашалуу кырсык тууралуу Супер ТВ каналына маек берди. Бир аз солго бургандан кийин эле унаанын арты тайыды. Чочуп тормозду тептим. Уна жолдун ортосуна туурасынан туруп, ошол боюнча тайып кете берди. Оң жактан тоону сүзгөндөн кийин ылдый тоголондук. Мен карман дедим. 1-2 тоголонгондон кийин мен артка өтүп кетиптирмин. Көзүмдү жумуп карманып кете бердим. Ошол учурда унада Бекжан бар болчу. Коопсуздук куру экөөбүздө тең жок болчу. Тоголонгондо Бекжан өзүн жоготуп койгон окшойт. Бүтүндөй жашоон көзүңө көрүнөт экен. Кудай токтосо экен деп жаттым. Унанын сууга түшкөнүн билем. Бекжан деп кыйкырып издеп жаттым. Өзүмдү жогото баштаганда жолго чыгып, жардамга чакырайын дедим. Кийин эмне болгонун билбейм деп эскерди досу. Ошондой эле маркум Бекжан Темирхандын досунун айтымында ал досу Бекжандын каза Умдем клиникасы тиш ооруларын дарылоо жана тиш салуу кызматын көрсөтөт. Стоматология заманбап техникалык каражаттар жана материалдар менен камсыздалган. Жогорку даражадагы стоматологдор өз ишинин сапатына кепилдик беришет жана төмөндөгү кызмат көрсөтөт. Хирургиялык стоматология, тиштерди реставрация кылабыз. Кандай гана оор абалдагы тиш болсо да оорутпай алып салабыз. Жулабыз. Тиштерди кесипкөй чеберчиликте гигиеналык тазалоодон өткөрөбүз. Брекет системабыз да бар. Тиштерди имплантациялайбыз.
жасайбыз, которобуз. Протездөө, металлокерамика, цирконий, алтын жана башка түрлөрдү колдонуу менен сиз каалаган сапатта тиштериңиздерди оңдоп түзөп, салып жана тазалап беребиз. Көңүл буруңуздар, биздин жайкы жеңилдетүүдөн пайдаланыңыздар. Эгер сиз алдын ала жазылып келсеңиз, сизге 500 рубль арзандатуу каралган. Шашылыңыздар, биз сиздерди күтөбүз. Биздин дарек Москва шаары, метро Нахимовский проспект, Сибашская көчөсү 7, корпус 2, метрого жакын жайгашкан. 5 мүнөт гана жөө басасыз. Байланыш номеру +7 925 103 22 77. Болгонун ооруканадан уккан. Жанымда бир бала бар болчу. Терезеден ыргып кетти окшойт, таппай жатам. Издейличи дедим. Аңгыча кыз айкалдар келип калды. Тез жардам келди. Ошол окуялар толук эсимде жок. Бекжанды алып чыкканын деле билбейм. Андан аркысы Кеминдин ооруканасына барганымды билем. Досумдун каза болгонун ооруканадан уктум. Анын сөөгүн аксыга алып кетишти, деди ал. Булак Назар Ньюс кежи. Ички иштер министрлиги аяла уксус чачып 2 миллион сомдук зер буюмдарын алып кеткен келин кармалды. Шектөө жаш баласы бар болгондуктан үй камагына чыгарылган. Кочкор Ата шаарында күрөоканага келген аялга уксус чачып 2 миллион сомдук зер буюмдарын алып кетти делген адам кармалды. Бул тууралуу Жалал Абад облусунун ички иштер башкармалыгы билдирди. Окуя 10 декабрда болгон. Саат 23:10 шаардык оорукананын көз оорулар бөлүмүнөн милицияга 51 жаштагы жергиликтүү тургун келип түшкөндүгү тууралуу маалымат келген. Милиция бул фактыны каттап, иликтөө иштерин баштады. Текшерүү учурунда ошол күнү медициналык бет капчан кыз Борбордук базардагы күрөоканага кирип, аялдын бетине уксус кислотасын чачып, сумкасындагы 2 миллион сомдук алтын сөйкөм, чынжыр, шакек жана билериктерди алып кеткени маалым болгон. Шектүү из жашырып кеткен. Учурда каракчылык фактысы боюнча иш козголуп, экспертизалар дайындалды. Кылмышка шектүү делген 20 жаштагы кыз кармалган. Ал күнөөсүн мойнуна толук алып, зер буюмдар салынган сумканы ээсине тапшырган. Кийинчерээк кармалган жаран жаш баласы бар болгондуктан үй камагына чыгарылганы белгилүү болгон. Булак Спутник кежи. Быйыл Орусиянын президенти Владимир Путиндин жылдык чоң маалымат жыйыны болбойт. Бул тууралуу анын басма сөз катчысы Дмитрий Песков билдирди. Президент журналисттер менен баарлашуу мүмкүнчүлүгүн табат деп үмүт кылабыз деген Песков. Путин дайыма анын ичинде чет өлкөлөрдөгү иш сапарларында да журналисттерге убакыт бөлүп келгенин белгиледи. Орусия Украинага басып киргенден бери Путин расмий түрдө 7 жолу чет өлкөгө барды. Бир жолу Иранга, КМШнын 6 өлкөсүндө. Анын ичинде Кыргызстанда бар. Ноябрда РБК басылмасы Кремль Путиндин салттуу маалымат жыйынын өткөрүүнү чечилектигин жазган. Буга Украинадагы согуштун таасири башкы себеп катары айтылган. Путиндин чоң маалымат жыйыны 2001 жылдан бери жаңы жылдын алдында уюштурулат. Орусиянын конституциясына ылайык президент федералдык кеңешке да өлкөдөгү абал, ички жана тышкы саясаттын негизги багыттары тууралуу жыл сайын кайрылуу жасашы керек. Бирок быйыл андай кайрылуу болор-болбосу да белгисиз. Песков кайрылуу жаатында аныктай турган жагдайлар бар экенин айткан. Булак Азаттык. Чиркөө орус дүйнөсүн колдоду. Киев режими диний кызматкерлерди күнөөлөп. Киев режими Украина православдык чиркөөлөрү менен храмдарындагы контрчалгындык иш-чаралар туурасында отчет берди. Украинанын коопсуздук кызматы Киев Печорск монастырынын жана Батыш Борбордук Украинадагы православ чиркөөсүнүн храмдарын тинтип чыкты. Бул туурасында Спутник Ближнее зарубежье телеграм-каналы жазды. Киев соборлордун биринин чиркөөсүнүн жергиликтүү кызматкерлеринен 2022 жылы алынган россиялык паспортторду тапкандыгын билдирген. Андан сырткары атайын кызматтары россиялык адабияттарды жана Россия үчүн дуа кылып сыйынган тексттерди алганын айтышкан. Коңгуроо үнү жаңырып, Россиянын үстүнөн оболоп ойгонот. Кызыгы Киев Печорск монастырында аткарылган ушулардан улам 2022 жылы ноябрында Украинанын коопсуздук кызматы Украинадагы православ чиркөөсүнүн храмдарында бир нече тинтүүлөрдү жүргүздү. Киев муну Россияны даңктоо деп кабыл алып, УПЧке басымды күчөтүүгө негиз берген чатактуу иш катары колдонду. Кысымга ал жерде иштегендер кабылган, кээ бирлерин суракка чакырып, коллаборационизмге айыпташты. Булак Спутник кежи.